New TV ыкчам маалымат программасы кылмыш кырсык окуяларын чагылдыруусун улантат. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге даярдалган фактылардын кыскача түрмөгү. Азыр тактап сизге чалып коем, кандай болобуз? Баскасы жатты. Кайра чуп атпай качтым. Emne hiç olabilir. Ha? Emne hiç olup adına sorunu olmayan stresini oldu. Знаю я ваши законы. 2000, 5000 там штрафстоянка там вечно начинается. Как будто мы тут депутаты и деньги лопатой гребем. Байке? Бул кубалашмак окуясы тартип бузган айдоочуну кууп бараткан маалда патрулдук милициянын унаасына орнотулган видео каттоого тартылган. Видеодо качып бараткан айдоочу патрулчулардын унаасынын жолун тороп, натыйжада милиция кызматкерлери бара жаткан унаа бир ирет ордунан айланып, аз жерден кырсыктап калайын дегени байкалат. Айта кетсек, окуя Бишкек-Ош жолунун 466-чакырымында Нокен районунун аймагында болуп өткөн. Биздин программа кандуу жолдо 8 орундуу жүргүнчү ташуучу минивенди кубалоосуна эмне себеп болгонун окуяга катышкан патрулчудан телефон аркылуу тактады. Бул окуя биз Бишкек-Ош трассасынын 465 километринен баштап 475 километрине чейин биз кызмат аткарып атканбыз. Биз өзүбүз болсо Бишкек башкы башкармалыгынын патрулдук милициянын кызматкерлери болобуз. Ошол жиберилген трассага биз жол кырсыктарын болтурбоо, алдын алуу жана болтурбоо максатында иштеп жатканбыз. Ошол убакта бизге биринчи посттон маалымат түштү. Honda Step үлгүсүндөгү автомашинасы катуу ылдамдыкта биринчи посттогу кызматкерлерге баш ийбей өтүп кеткендиги жөнүндө. Honda Step вагонунун автомашинасынын бизге жеткен убакта толгондо алда бизге баш ийбестик көрсөтүп, катуу ылдамдыкта токтобой кетти. Биз тараптан ага чара көрүү үчүн артынан түшүп, спецсигналдарды жана кийшели биздин кызматтык автоунаа менен артынан түшүп, болжол менен 80-90 километр чаралыкта артынан жүрүп токтоттук. Бул айдоочу өзү Бишкек-Ош каттамында каттайт экен. Машинасынын ичинде 7-8 адам бар экен. Ошол артынан жүрүп токтотконго чейин бул айдоочу жол эрежелерин одоно бүзүп, каршы тилкеге чыгып, жол эрежесин одоно бузду да. Машинасында алып ташып бараткан адамдарга дагы жана ошондой эле кызматтык милдет аткарып жүргөн бизге дагы аябай коркунуч келтирди. Жана башка жол эрежесинин катышуучуларына. Бул айдоочунун бизге каршылык көрсөтүп, бизди жолго кыскандын себебинен биз кичине жолдон чыгып кеттик. Бирок биз баягы өзүбүздүн кызматыбызды аткарып жүргөндөн кийин ошонун баарын түздөп кеттик. Бул айдоочуларга болсо 235 статьянын биринчи бөлүгү менен түзүлдү. 249 статьянын биринчи бөлүгү менен түзүлдү протокол административдик. Бул 244 статья бул автохулиганство болуп эсептелет. То есть айдоочу жол эрежелерин бузуп, өзүнүн
көрсөткөн ошол хулиганствага өзүнүн из хулиганских побуждений өзүнүн кылган чараларын толугу менен алды. Машинеси штрафстоянкага киргизилди. Өзү болсо Жалал Абад областынын Ташкөмүр шаарына РОВДго алып барылып, отдел внутренних делге киргизилип, следовательге өткөрүлүп берилди. Бияқта охранада жүрөт. Что-то башка жакка көрсөтүп атышат да, башка жак. Жалган номер албайт. Азыр тактап сизге чалып коем, кандай болот? Патрулдук милициянын унаасы Бишкек шаарынын чет тарабында отурукташкан айылдардын биринен түшкөн телефон чалуунун негизинде баратат. Аларга жаңы эле чоң дарактын түбүндө адамдын жансыз денеси жаткандыгы тууралуу милициянын 102 кызматынан кабар айтылды. Могу бак экен анда. Айтылган кабар боюнча келаткан милиция шаар карамагына тиешелүү аймактан да чыгып, 12 кичи райондун өйдөкү тарабындагы айылды көздөй бет алды. Себеби тартип сакчылары азырынча айтылган даректи табыша элек. Айлана тегеректи жарыктын жардамы менен кыдырган милициялар дөңсөдөн ашканда гана жансыз дене жаткан даректи издеп табышты. 102ге маалымат берген жаранда ушул жерде күтүп туруптур. Майка, бул кайсы район? Карайт. Аламединский район карайтко дейм. Аламединскийчи? Ленинский, Октябрьский район. Биз Октябрьский карайтко дейм сан. Аламединский, мен бул өзүм кварталына сырасам Аламединский карайт. Siz çalıyorsunuz da? Мен чыгам. Bunu kaçan görüp kaldınız? Бул жерде деген балдар өтүп баратып айтты. Коякта бирөө жатат деп. Анан мен бири келатып кошуна боор экибеч. Кошунага айттым мен боякта бирөө жатат. Балдар. Анан бияка көз басып келдик. Кошуна көз. Басып келсе жатып. Бияка жатыр ушунда. Алыстан көрөп карап сөйлөнөм. О жерден бирөөлөргө айтканбыз. Тиги немеге чалып айтып болот деп. Анан кайра чыгып. Байга, siz кайякта турасыз? Бул капка карайт кысыгы. Бул Аламединский карайт. Аламединский карап койдум, Аламединский эле карайт бага. Күбөнүн айтымында дарактын түбүндө жан берген адамды күндүзү ушул айылдын тегерегинде басып жүргөнүн көргөндөр бар экен. Бирок ал бул жакка эмне максатта келгенин эч ким билген эмес. Буяка чейин келгенине караганда. Буга чейин эмнеге келет эми? Буякта жашабагандан кийин. Буяка жашабагандан кийин. Милициялар белгисиз себепте каза болгон адамдын өздүгүн тактоо максатта анын чөнтөктөрүн карап көргөндө астма оорусу менен жабыркагандар колдончу дарыдан башка эч нерсе табылган жок. Астматикке барыш. Жок эчтик. Төшөнтөгүн чалабы. Belki taşıdı kolun aslında olmuş mümkün değil mi? Direkt korktu. Asmatik железно. Капкалтырып? Тонуш. Ошентип жашы 55-60 чамалуу белгисиз эркек жаран күздүн жаандуу түндөрүнүн биринде чоң дарактын түбүндө жаткан бойдон шум ажалга моюн сунуп, о дүйнө аттанып кете берди. Ким бул? Каналлама. Каттайлы ғой ол. Каттайлы ғой.
Шабдан Баатыр көчөсүндө жайгашкан чайканалардын биринен чыккан эки жолоочу саналуу мүнөттөрдөн мурда эле 6 саны аман жолдон бейкапар өтүп баратышкан. Көз ачып жумгуча шаардан Койташ айылын көздөй бараткан Honda Fit унаасы экөөнүн эки жерге сулата сүзүптүр. Бул жерден чыга алдым 3 километр. Көкөтөн буяктан чыга алып жүргөзсөк. Сиз кайсы жака бараттыңыз? Өзү Койташка. Канча ылдамдыкта келип аттыңыз эле? Ылдамдыгыңыз канча болчу? 60 жетпеген экен, мына 2 километр токпогон жерин карап жүрдүм. 3 метр. Неси сол телефонга бар. Бактыга жараша жабырланган жолоочулардын экөө тең аман, бирок алган жаракаттары өтө эле олуттуу экени байкалат. Сүзгөн айдоочу кырсык болор замат эле тез жардам кызматына жардам сурап кайрылганын, дарыгерлер жарым сааттан бери келише электигин айтып берди. Чалдыңызбы скорыйга? Мен сразу эле чалганмын. Канча мүнөт болуп чалганыңызга? 103 көрсөтсөң саат менеке. Түшүп эле чалдым менчи. Ошолор салсар, жардам берип чалып атат. Мен түшүп эле чалдым, сразу түшүп эле скорыйга чалдым да. 9-дан 5 мүнөт. Ошо времяларын фиксировать этип койсуң. Жаңы эле акыркысында качан чалдыңыз эле болчу? 23 мүнөттөн. 21:05-те келип чалдыңыз, 21:05-те түшүп эле мен сразу скорыйга чалдым. Жабырлануучуларга зарыл болуп көздөн учкан ак халатчандар окуядан 30 мүнөттөн кийин гана шашымыш болуп жетип келишти. Алардын айтымында аба ырайына байланыштуу тез жардамга муктаждык көп болуп, тейлөөгө жетишпей жатышкан имиш. Медициналык жардам келип, жабырлануучунун бирин жылуу жумшак орунга жайгаштырганы менен, экинчи жабырлануучу нөшөрлүү жаанда муздак асфальттын үстүндө көпкө жатты. Көрсө, тез жардам унаасындагы медициналык шаймандар бир адамга гана жетет экен. Бул арада талкаланган унааны алып кетүүгө чакыртылган эвакуатор жетип келип, Honda Fit'ти жүктөп, жолду бошотууга үлгүрдү. Улар 313. Улар Сураныч, да бир экипаж скорыйды өзүңүз чалып, эртелетип уже жок. Я не Жібек жолы ақ жолдан біздің командир тосты. Вы видели, что Тоқтау я не кеттіңіз. ехал? Вы видели? Біз көзетпей бұрыл кеттік. Вы согласны? Emne hiç oladı bu. Emne hiç olup administrasyon yolundan stresli oldu. Жол четиндеги машинелерди алдырып алды. Патрулчулар менен талашып тартышып жаткан айдоочуну Батыш автовокзалы тараптан инспекторлор токтотсо, аларга баш ийбей кийинки көчөгө кире качат. Артынан саяк ууган патрулдун унаасын көргөндө гана Коммунаров көчөсү аркылуу карама каршы багыт менен айдап келип токтойт. Отец тоже как полковником отстал. Я к тому, что я тоже стараюсь вот не нарушать, вам нервы зря не трепать. Если есть правда, байки, я говорю. Почему? Үстүртөн текшерүүгө алынган айдоочу спирт ичимдигин ичкендиги байкалып, аны наркологиялык борборго текшерүү зарылдыгы пайда болот. Ал эми мастыкка шектелип, айдоочу жоопкерчиликтен качуу максатында ар кайсы жоромолдорду айтып, кутулуунун жолун издеп баштайт. Ваши законы 2000, 5000 штраф, там штрафстоянка там вечно начинается.
Как будто мы тут депутаты и деньги лопатой гребем. Байке, мы зарабатываем честным трудом. Мы не крадем деньги. Айдоочу тартип сакчылары менен ары бери тартышып жатып, аягында мыйзамдын талабына моюн сунуп берди. Айдоочунун үй бүлөсүн талаага таштагысы келбеген патрулчулар жубайлар жашаган үйдү көздөй бет алышты. İçinde 2 жаш баласы бар екен, келинчеги бар екен. Өзүнүн ичимдик жыттан атат, что ичкен. Азыр балдарды ушутпой сразу үй бүлөсүн үйүнө таштап коюп, анан наркологический центрге барып, ичкенби ичкен эмес ошону тастыктап, анан ичсе машинасын штрафстоянкага коебуз. Давайте вместе зайдем. Все, вместе. Для вас прям такой совесть никуда. Разуйтесь. Частная собственность, слава богу. Жол эрежесин бузган айдоочунун кичинекей чүрпөлөрүнө гумандуулук кылып жашаган дарегине жетип алууга жардам берген кайгуулчу айдоочуну ээрчитип, андан ары наркологиялык борборго багыт алды. Вы мне сказали, если будет прозрачный, ты в доступе. Вот он, вот она твоя. Иди сюда. Есть разница? Разница есть? Вот она, еще быстрее пошла проба после полоскания рта. Это значит, в организме есть алкоголь. Что полоскание? Полоскание дает, чтобы не было никакого окисления посторонних частиц во рту. Поэтому тебя полоскать попросили. А у тебя реакция еще быстрее пошла. Может, это и резко положительная. Я не знаю. И голову не морочь. Бул жайдан да галстукчан айдоочу наркологдордун аткарган жумушуна кийлигишип, шектенип жатып, 2 рет түтүкчө үйлөп берди. Аягында өзүнүкүн бергиси келбеген айдоочунун мастыгы аныкталып, унаасы айыптөлөөчү жайга токтотулду. Камерага тартылып калуудан уялып жаткан кызды мас абалында Audi 8 унаасын башкарып бараткан жеринен патрулчулар наркологиялык борборго алып келишкен. Орузбека Московский көчөлөрүндө тоскунбуз. Токтолуу кетти. Анан преследование Московский стадионунда токтоп. 23 жаштагы Карина аттуу уялчак кыз нарколог берген мастыкты аныктоочу түтүкчөнү да үлбүрөп, зорго үйлөп берди. Жыйынтыгында анын ичимдик ичкендиги аныкталып, Audi 8-и айыптөлөөчү жайга киргизилди. Что пила? Что пила? А? Что пили, девушка? Айдери. Водку, да? Что пила? А? Что ты плохо понимаешь, что ли? Şuraydı. Bilmeden. Şuraydı. 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 Dur.
Бул жигитти тартип сакчылары түн жарымда чоң жолго чыгып алып, ары бери өткөн унааларга урунгусу келип жүргөндө кармап келишиптир. Эмне себептен мындай кадамга барганын сурап жаткан маалда чөнтөк телефонун жерге чаап качып кетмекчи болот. Бирок жигиттин качуу амалы ишке ашпай, кайгылуучулар аны алыс узатпай кармап келишти. Эмесе эмне үчүн мындай жорукка барганын анын өз оозунан уксак. Ладно, убейте меня, пожалуйста, убейте. Отырсаң? Я раньше стали служил, батя. Я вам умоляю, батя. Болды, все, садись. Вы хотите меня убить, тогда убейте. Сиз менен машиналерге чуркап атасыз жолдон ортосуна чыгып алып. Анткени маған не кереги бар маған жашоону, батя. Өтүгүлө, батя, мен жашагым. Ты что, с женой поругался, что ли? Неге? Өзүм музыкантам работаю, батя. Кетейин, батя. Болды, давай. ичпеш керек турчу, ичпеш керек. Кечир болчу, батя, мен пожалуйста, мен сиздерге ушунду кармалбайт болбойт, мен билгем ушуну. Батя, мен Да, вода не будет. Качпа да, качпай жасына кайып дейт. Батя, мен жашагым Качканда какой-то жетпей калып атасың. Бирдеке кылдыңбы же, бирөө өлтүрүп койдуңбу? мен эчтеке кылган жокмун, доказывайте, батя. Анда эмнеге качып атасың? Бирдеке кылган үчүн качасың. Мен просто, батя, я не хотел просто своей семье позорить. Сен айтып атыңбы? Мен катыным жасабаны мага эмнеге барам мен жасап, батя, өзүңүз билесиз го туурабы Байсуну. Не Байсуну? Мен катыным жасагым элес, батя, тартып камераны, таза өзүң. Батя, мен өлүп кетейин, мен сизге чындыкты говорю. Тамал, талсам болсун. Талсам, бир адам болом, батя. Кайсы айылдан? Өзүм болом, мен бияк болсом ойлонбойм. Таластар үчүн ыйлачу эле ыйлап айтты. Батя, мен өлүп эле калайынчы, өлтүрүп кетпеши, пожалуйста. Ой, сен өлтүрүп Алла Таалам талас алып кетет Мен батя эмес. Эмне качасың? Мен силерге уяп коеюн дегем, бирок балаңыздар мен билгем силер иштеткениңерди. Жок, эмнеге качасың? Качпа да. Эмне ачпайсың, ачсаң таластар алың ачып атса. Эмнеге качпайсың? Мени билбейсиз, батя. Мен таластардын баарына иштешем Узке. Айырмасы жок, Узке, таластыксың бул, оштуксың бул. Качпа да. Болду, батя.